Атамбаевдин өз учурунда чагымчылата бир эмес 2 кылмыш иши козголуп, өлкөдөн чыгып кеткен Өмүрбек Бабанов туурасында экс-президент оюн өзгөртүп, Апрель телеканалына берген маегинде мындай деди. Ынтымакка доо келтирүү максаты болсо, мына шайлоодон кийин деле бир тополоңду баштаса болмок да. Тополоң соколоңду. Ошондуктан ал иш жүзүндө көрсөттү, Кыргызстандын ынтымагы ал үчүн абдан ыйык нерсе экенин. Мен мунун баарын декабрда эле көргөм. Ошондуктан декабрда эле жаңы президент Сооронбай Жээнбековго айткам, ушу Бабанов момундай кадамдарга барып атат. Өзгөчө январда айткам, мына депутаттыгынан да кетти. Эми жанагы экспертизалар да бар экен, бул иштерди жабыш керек деп айткам да. Бир кезде Бабановду эки жүздүү деп күнөөлөгөн Атамбаевдин бул пикири коомчулукка кызуу талкуу таштады. Аңгыча бул тууралуу Нариман Тюлеев да өз оюн билдирди. Өмүрбек Токтогулович Бабанов боюнча мисалыча кир деп атам, суранып атам, кирбей атат. Тиги жүрөгү жок экен, эркек эмес экен деген бул бир суроого алып келет да, эмнеге аны аракет кылып киргизейин деп атат. Убагында мисалыча мен бүгүн эртең менен карадым, ушул 1,5 жыл мурун, 1 жыл 2 ай мурун Бабановду ашатып урушканы, сөккөнү, правоохранительдерди сөгүп сабап иш козготкону мисалычы. Бүгүн ушу Өмүрбек Бабанов башкача айтып атат. Алмазбек Атамбаевдин Өмүрбек Бабанов тууралуу пикири эч качан бир жактуу болгон эмес. Сегодня в парламенте создается вменяемая оппозиция. Там и Бабанов, и Төребаев очень системно работают. И один из них, я думаю, они оба пойдут кандидатами в президенты, не буду предрекать, пока у нас все быстро меняется. Я не удивлюсь, что если один из них станет и президентом. Бирок кийин ал ою бат эле өзгөргөн. Урматтуу элим, урматтуу өзбек халкым. Чөгөлөп туруп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы. Тике туруп өлгөн жакшы. Бардыңар бирге болсоңор, бирөөдү уруп атса бардыңар чыксаңар, эч ким силерге каршы тура албайт. Элди бул сел дейт, эл турганда сел болуп агысып кетет. 2017-жылы президенттик шайлоо убагында Өмүрбек Бабановдун дал ушу сүйлөгөн сөзү коомчулукта талкууга түшкөн эле. Атамбаев дагы бул окуя туурасында катуу сын пикирин айтып, Бабановду өз өлкөсүнө каршы чыкты деп күнөөлөгөн элдин эсинде. Кыргыздарга барганда ак калпагын кийип алып, Манас жөнүндө сүйлөйт. Онадырга барганда мен уктум эмне сүйлөгөнүн. Эгерде сен кыргызча билбесең, орусча котортуп дагып көрөндө. Дагып көрөндө жакшылап. Бабановиттерди көрдүм мен Манастан. 300 Бабановит чыгып алып талаштан Манас атабыздын сөзүн окутпай ышкырып атат. Нуксот чечсин. Өзүнүн мамлекетине каршы чыкпай, бирөөлөргө сатылбай, акырын эле түз кете берсе, бирдемени даярдабай. Башкача болмок, акчага сатылбай. Башкы прокуратура Бабановго карата конституциялык түзүлүштү күчкө салып өзгөртүүгө чакырык жасады деген кине менен кылмыш ишин козгогон. Ал эми Бабанов өзү шайлоодон соң мен саясатты таштадым, сөзүмө турдум деп өлкөдөн чыгып кеткен. Мен саясаттан, анын ичинде партиялык ишмердиктен кетип жаткандыгымды жарыялайм. Мындай чечим мен үчүн жеңил болгон жок, бирок азыркы кырдаалда жападан жалгыз туура чечим болду деп эсептейм. Ошондой эле жогорку кеңештеги депутаттык мандатымды дагы тапшырам. Партиябыздын тизмесиндеги кийинки талапкер депутат болот. Бул адилеттүүлүктү, акыйкаттыкты орнотууга жол ачат. Көп өтпөй бийликти күч менен басып алууну көздөгөн деп Бабановго экинчи кылмыш иши козголгон. Эми болсо Алмазбек Атамбаевдин кылмыш ишин токтотуш керек деген пикири таң калууну жаратууда. Саясат бүгүн бар, эртең башкача дегендин галети жок.